Ассаламу алейкум. Достор, кандайсыңар? Урматтуу менин подписчиктерим. Миллионго аз эле калыптырбыз. 601 болуп калыптырбыз. Мен миллионго жетип алалы эртерээк. Подписка кылып, колокольчикту унутпагыла. Келет. Полиция келет го. Заказ алсын, полиция келет. Доброе утро. Малая Филевская, да? 3 заказ кылдым, жигиттер. 3 заказдын баасы 677 сом болду. Это смешно, конечно, но это только начало деп кой. Азыр путевойду толтуруп алып, ишке жаңы чыккандай баштадым кайра. Кыскасы ушул акыркы жаңылыктар боюнча, путевой боюнча көп болуп кетти, YouTube прям ызычуу болуп. Жигиттер, короче, кандай документ болсо дагы, ал документ по-любому эме да, туура эмес документ да, мындай айтканда. Короче, эч бир шек билдирбей иштей бергиле, эч бир повод бербей. Любой орган токтоткондо бул текшерүү, биздикилер негизи эле ушундай көп өткөндө эле бирдеке болуп калса эле ызычуу кылып жүрүшөт. Мына жерде мындай болуп, текшерип атыптыр анан. Полный, бул болуп эле жүргөн нерсе. По-любому текшерүүлөр любой жерде болот. Болуп эле жүрөт. YouTube эми илгери YouTubeга көп мынчалык эме кирчү эмес да, азыр уже любой эле мына жерде квартираны текшерип атыптыр, квартираны басыптыр, анан мына таксиде полный текшерип атыптыр деген просто информация жеткен эмес да илгеричи. Эми илгери дегенде эмне биздикилер YouTube'ду жакшы түшүнүп видео тартып киргизгенди билбеген кезде ошол убакта деле текшерүүлөр болуп келген. Азыр деле текшерүүлөр болуп берет. Бул текшерүүлөр болуп берет. Просто жигиттер мына пешенеден да, пешенең ачык болсо кете бересиң. Мен мисалы өзүм билбейм азыр регистрацияда кайсы адрес жазылып турат, каерде жашап атканымды. Ошо башында алганда кандай бүктөлгөн, ошол ойдон салынып турат ошол ойдон. Путевой боюнча деле ошол тас урам кетем. Бирөөнү, экөөнү алып алам, бирөө бүткөндө бирөөнү ыргыт бериле, как обычно иштеп жүрөм. Просто любой орган токтоткондо жигиттер берилген суроого так жана туура жооп берип койсоңор, берген документтер потеря болуп, булар негизи эле ошо психологически карайт да адамды. Корксоң, корккон эмени билдирип койсоң, сразу давить этип алат. Но и чересчур наглеть этпеш керек да. Өзүңдүкүн качет этсең, булар анан айла жок баштайт анан. На жака сүрөп, бер жака сүрөп, проверки деп ушундай баштайт. Ошон үчүн жигиттер жолуңар ачык болсун, этиаттап ишти кыла бергиле. Жарым саат. Elhamdülillah. İştegile deyit. Доброе утро. Проспект Мира, да? 14 минут, 15 минут. 640 бонус ес. Өтө жакшы күйүп атат. Bir aeroport бересиңби? Bir aeroport бересиңби? Bir aeroport бересиңби дейм. Яй! Ойлонот азыр. Бул баланы каяка жөнөтсөм деп. Ойлонуп калганда Большой Савинский дейт. И 31 минут. Он 15 минут. 244. Сменаны bakıp kalganda ушул 244 таза калат эле, таза. 3 minut. 209. 1 saat 4 minut. 1640.
кийинки заказды карасаң, кийинки заказды карап кой. Жан бала бир болуп кетти да бул. 1 saat 20 minut жигиттер. 1750. Лям туда, лям сюда болду го. Азыр онда туруп домойду башсак дагы 70 километр экен. 37 минут. Щелководан Щелковский метроға келдік. Туршат Қашқылар. 34 минут. 683. Спочкамен заказ бар. Жоқ екен уже. Домойды басылып кетіп бартабыз. Сондай жігіттер кетіп бартабыз. Москва ушул жагы өтө кооз көрүнөт да магачы именно. Домойды басып кетіп баратам, чота заказ жоқ. Бүгін парк менен кырдым окшойт жакшы эле. Жаныңдан ушуга жетишип калдым да. Мыналар өткөрүп койсо экен эми. Болду, өттү. Ушул заказды таштап коюп отчет берем жигиттер. Карагылачы мага. Рублевскийге алып келип таштадык. 566-га. Все, теперь домой. Пробка башталып электе кетип калайынчы. Кар уруп атат го кайрадан. Кар жаап баштады. Кыскасы жигиттер мындай маселе. 15 заказ. 15 заказ болду, 7700 бул тазасы. Грязный болгондо, грязный болгондо айтайынбы? Мына 10162 болмок экен. Негизичи 10162, өзүмө 7700 эле калып атат. Анан бул жерден мынаны карагыла. Комиссия сбора уже вычтена дейт. 2259 плюс 200 парктын проценти. 2,5 миң сом берип атам уже элечи биякачы. Еще тем более бул 7700 болуп атат. Кыскасы жигиттер, азыр айтып кетем, өзүңөр анан чечим чыгарып эме кыласыңар да, ойлонуштурасыңар. Самозанятый болгон кээ бирөө баягы бизде өзү ушундай негизичи, адам баягы самозанятый болуп иштеп көргөн эмес, бирок бирөөдөн уккан да, самозанятый болсоң анан Яндекс алдайт экен, анан налогу мынча чыгат экен депчи. Өзү иштеп көрүп мындай эме кылган эмес. Парк менен деле иштегенде айырмасы деле бирдей экен деп ушундай деп айтат да. Айырмасы бар жигиттер, айырмасы бул сезилет өзүчү. Мисалы мен болсо мындай да, бир күн иштейм, самозанятый менен смена сатып алып, конкретно четко иштейм да, бир 10 миң, 11 миңге чейин, мурдакы эмедей болуп, видеодой болуп, мурдакы смендеги видеодой 11 миң, 12 миң жакшы иштегенде 12 миңге чейин чыгарам. Анан эртеси күнү самозанятыйда болсо иштеген акчаң ошол күнү түшпөйт, эртеси күнү түшөт да. Мисалы бүгүн түштү, кечеки иштеген акчам бүгүн түштү, бүгүн болсо чыгып туруп парк менен иштейм. Парк менен ушундай бир 7-8 миң иштеп койсоң, самозанятыйдын акчасы келип түшсө, бир мындай сезилет да, 20 миң акча 2 күндөчү. Ошентип акча чогулат негизи. Ошентип мен чогултам да. Башкалар билбейм. Кээ бирде мындай только парк менен иштегендер бар. Парктагы өзү эмеде мындай чыгасың, иштейсиң, час пикти ургандан кийин бир 500 сом чечесиң, 1000 сом чечесиң, паркта любой убакытта чечип ала берсең болот да, ошонусу менен жакшы. Акча чогултам деген эме болсо, берки самозанятый менен смена сатып алып иштегениңер оң. Самозанятыйда мисалы өзүңөр кече көрдүңөр, 1,5 миңге смена сатып алып 11 миң жасадым. 11 миң жасадым. Биякта болсо азыр уже 2,5 миң эме берип койдум. Өзүмө 7700 эле калып атат. Эси дагы 10 миңге чыгарам десең, анда дагы проценти көп болмок да. 3 миң, 3,5 миңге чейин чыгып кетет. Парк менен иштеген жакшы күндөрдү өзүңөр деле карасаңар, мындай процентин эле берип коесуңар да, бир 4 миңче. Анан налог деген ой келет да. Налог деген өзү 10 миңге 350 сом же 340 сом ушундай, 400га чейин да. 400 ушундай 10 миңге мындай эсептеп көргүлө да, өзүңөр канча чыгат экен.
Анан баягы бир айда 25 күн иштесең 25 күн акча чогултасың. Налог болсо кийинки айда келет. Кийинки айга 2 күн калганда 2 күн иштеп койсоң налогдун акчасы чыгат да. Белки өзү паркка төлөгөн акчаңды деле эсептесең, паркка деле ошондой эле акча берип коесуң. Яндекске деле, Яндекстин процентин деле өзүңөр билесиңер. Кээде өйдө, кээде мындай ар кандай эсептейт да, мындай иштегендечи. Самозанятый болуп иштеген выгодныйраак баары бир. Хоть кандай кылып эсеп китеп кылбасаң, самозанятый болуп иштеген по-любому выгодный. Ошон үчүн жигиттер самозанятый болуп иштегенге аракет кылгыла. Мен эмемди таштап коем. Самозанятыйга регистрация болом дегенде код друга деген бар, ошону жазып койгула. Бизге дагы поддержка дегендей. Ал код менен кирсеңер, силерге 3 промокод берет. 12 сааттан 3 промокод берет. А если код жок болуп калса, анда 2 промокод берип калат. Эми не только меники бар, тааныш бирөөңөр иштеп атса деле, ошонукун деле алып туруп жазсаңар болот. Бирок колдон келишинче регистрация болгондо меникин берип койгула. Ошондо жигиттер, самозанятыйды колдойм, самозанятый болуп иштей бергиле. Анан документтер боюнча вообще ажиотаж, ызычуу, ушак дегенди укпагыла жигиттер. Өзүңөр көрүп, өзүңөр эме болмоюнча, мындай истинаны көрүп эме кылганча бир вывод чыгарбагыла. Коркпой иштей бергиле. Кармаласың. Любой адам менен сүйлөшсө болот. Сүйлөшүп чыгып кетип деле жүрөбүз. Эчтеке болбойт. Бир кабатыр болбогула. Анан могу путевойду мындай экен десе, о деп элдин баары эле таза. Если чо я рядом дегендей. Ошондо жигиттер, өзүңөргө сак болгула, ден соолукка бекем болгула, этият болуп иштей бергиле.